Өзбекстан түрк маданияты жана мурасы фондунан мүчө болсо, Түркмөнстан анын байкоочусу болуп калды. Бул тууралуу Астанада өткөн фонддун кеңешинин экинчи отурумунда белгилүү болду. 2025 жылы Казакстан уюмга төрагалык кылат. Бүгүн өлкө алдыдагы 2 жылга карата иш планын сунуштады. Ошентип республика элемити аны билүүчүлүк жана агартуучулук ишмердүүлүктү алга жылдырууга милдеттенет. Тактап айтканда, Казакстан байыркы Кулан шаарына музейге айландыруу, тарыхый реконструкциялар, 10 кылымдагы алтын китеп, Куран китебин калыбына келтирүү боюнча семинар өткөрөт. Мындан тышкары быйыл Алматыдагы Казак улуттук университетинде, Бишкектеги Кыргыз улуттук университетинде жана Стамбулдагы маданий борбордун базасында түрк маданияты жана мурасы борборлорунун ачылышы күтүлүүдө. Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору Актауда да бир катар маданий иш-чаралар уюштурулат. Мы планируем симпозиум. Биз түрк фольклорчулар симпозиумун, түрк өлкөлөрүнүн реставраторлорунун мастер-класстарын пландаштырып жатабыз. Биздин түрк элдеринин материалдык эмес маданий мурастарын бириктирген фестиваль жана бул ачылыш пландаштырылууда. Ал бүткүл түрк дүйнөсүн бириктирет. Жыл ичинде биз Казакстандын жана бүткүл түрк дүйнөсүнүн материалдык эмес маданий мурастарын пропагандалоого багытталган иш-чараларды активдүү өткөрөбүз. Нацелены для пропаганды материального и нематериального культурного наследия как Казахстана, так и всего тюркского мира. Кыргызстан, Өзбекстан, Түркия жана Азербайжандан келген делегаттар үчүн атайын маданий маалымат арттыруучу программа даярдалды. Алгач аларды Махмуд Кашкаринин Диуан Лугата түрк энциклопедиялык сөздүгүнүн 950 жылдыгына арналган эл аралык көргөзмө менен тааныштырышты. Андан кийин алардын китептеринин бет ачарына ошондой эле түрк элдеринин музыкасынын концертине катышуусу пландаштырылган.